Өлкө башчы Ош шаарынын мэри менен жолугушуу учурунда жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоону өткөндөн сабак алып, бул жолкусунда мыйзам бузууларга бөгөт коюшун буйруду. Деген менен эл муну кызуу талкууга алып, бул жолкусунда деле административдик ресурстар шайлоо башталбай жатып жүрүп жатканын айтып, кала башчыга нааразы болгондор чыкты. Мэр город крышевать этет экен. Булардычы унчукпай ишти кыла бергиле дейт. Буяктан рейста курсы жыл экен. Булар ошон үчүн коркпостон кыла бергиле дептир. Но Сарбашев бу бәле турган болду го. Сарбашевчу баары мэр городко несин такып алып эле домкому деле, рабочий деле, дворник деле бәле болду го. Сарбашев ушунчалыкка жетип калдыбы? Шаардын баарын бардак кылган ушу мэр город Сарбашев турбайбы? Булар эчтекеден коркууда эмес. Мэр город кылып аттыр, мэр город кыла бергиле дептир. Ким нетет дептир, жителдер депчи. Ош шаарынын мэринин басма сөз катчысы шайлоо башталбай жатып, каралоо жүрүп жатканын айтып, бул шайлоодо эч кандай мыйзам бузууларга жол берилбестигин, шаар башчысы толук көзөмөлгө ала тургандыгын айтууда. Ош шаардык мэриясы бардык партияларга бирдей позицияны карманат. Ошонун ичинде эле Ош шаарынын башчысы Талайбек Насырбекович дагы бардык партияларга бирдей шарт түзүлсүн деп алдыңкы шайлоодо да айткан. Бирок эми шайлоонун кейде табият ушундай экен, нааразы пикирлер да айтылганы жок эмес, айтылды. Анын ичинде ошол Талайбек Насырбековичтин атына азыр дагы ар кандай аудиолор жөнөтүлүп атат. Бирок эми бунун баардыгы 100% чын ушундай, мэр ушундай кылып атат дегенден алыс болушубуз керек. Анткени мэр конкреттүү түрдө бирөөнү bir партияга үгүттөп же болбосо өзүнүн бир видеого же элдин алдына чыгып сүйлөгөн андай бир учурлары жок. Ош шаарында кайрадан өткөрүлө турган аймактык шайлоо боюнча коомчулук ар кандай пикирде. Айрымдар шайлоодо дагы деле мыйзам бузуулар менен коштолот дешсе, кээ бирлери бул жолку шайлоо мыйзам бузууларсыз өтөөрүнө үмүт артышууда. Анткени менен экономикалык каатчылык болуп турган учурда көп чыгым келтирип, шайлоо өткөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле дегендер да жок эмес. Шайлоолорго мен көп жылдан бери катышпаймын. Не дегенде шайлоолор таза өтпөйт. Биз барабызбы, барбайбызбы, баары бир ошо өздөрү акча берип шайлоо алышат да. Ошон үчүн мен шайлоолорго катышпаймын. Эл баары жаманбы жакшы, эл ошо шайлоону каалап өткөзө берет. Бу кеткен акча бир какой-то доля не болбогон эле нерсе болсо керек. Бирок мыйзамдуу шайлоого баягы өзүбүз эле бузуп атабыз. Мисалы үчүн мен мына жигитти жакшы көрөм. Бул мага акча берет, же бир полду берет. Мисалы үчүн да, мен ушу шайлай берем. Мен акылым жок ушо элди жакшына кылыш үчүн. Барбы мен шайласам да эл барып шайлайт. Шайлоо мага калса ошо болбогон жакшы. Болот, ошол болот, шайланды болот, ошолор алып кетет. Талдоочулар экинчи ирет 3 шаарда шайлоо өткөрүлүп жатканын туура деген менен мыйзам чегинде өтөт деп эч ким кепилдик бере албайт дешет. Алар бул иретте эле добуш сатып алуу фактысы болушу мүмкүн экенин жашырышпайт. Кыргызда сөз бар да. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы. Бирок азыркы саясий өңүттү алып караганыбызда жакшы эле болот. Андан эме кылбаш керек, себеби өзгөчө Бишкекте шайлоодо жанагы ушундай добуш сатып алган партияларды шайлоо өнөктүгүнөн четтетип койду да. Мына ошол абалды көргөн партиянын өкүлдөрү ага көп эле барбайт го дейм. Бирок баары кандайдыр бир деңгээлде сатып алуучулук болот. Бирок мурдагы шайлоодогудай боло албайт. Анын үстүнө эл деле уже жада бүттү. Эске салсак, БШК Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине 11 апрелде өткөн шайлоону жокко чыгарган. Ага шайлоодогу добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу боюнча фактылары себеп болгон. Шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевду шайлоодогу мыйзам бузуунун демилгеси катары сыпаттап, аны кызматтан четтетүүнү жана иш аракеттерине юридикалык баа берилиши керектигин талап кылышкан эле. Айжамал Түгөлбай кызы, Эсен Азизбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.